Азыркы учурда дүйнөгө таанымал болгон Голливуд жылдыздары дагы өз убагында Сага жана мага окшоп эле жөнөкөй иштерде иштешкен. Жана бүгүнкү сөз ошол Голливуд жылдыздары эмне иштерди аткарганы тууралуу. Николас Кейдж убагында Лос-Анджелестеги Firefox театрында попкорн сатып иштеген. Брэд Питт жөжөнүн кийиминде Поло Локо ресторанында флаер таркатып иштеген. Андан сырткары дүйнөлүк актер болгонго чейин бармен, сатуучу, официант, айдоочу, жада калса грузчик болуп дагы иштегенге да жетишкен. Кэрри Андервуд дагы көп кесипти байкап көргөн. Мисалы, пицца таратуучу, андан соң заправкада, отелде жана ветеринардык клиникада дагы иштеген. Дженнифер Лопес окууну бүткөн соң ата-энесинин каалоосу боюнча юридикалык конторада жардамчы болуп иштеген. Дженнифер Энистон жаш кезинде курьер, уборщица жана официантка болуп эмгектенген. Джулия Робертс балмуздак сатып, андан кийин бут кийим сатуучу магазинде жана Макдональдста иштеген. Том Круз актёрдук карьерасы башталгыча отелде коридорный жана курьер болгон. Хью Джекман убагында клоун болуп эмгектенип, ар бир шоуунда болгону $50 табат эле. Аманда Сейфридтин биринчи кесиби карылар үйүндө официантка болгон. Эми Адамс окууну бүткөн соң биринчи машинасын сатып алыш үчүн бир нече ай официантка болуп иштеген. Бейонсенин ырчылык карьерасы башталганга чейин апасынын парикмахерскийинде пол шыпырып иштеген. Билл Мюррей жолдо куурулган каштан сатып эмгектенген. Сильвестр Сталлоне вышибала жана жаныбарлар клеткасында уборщик болуп эмгектенген. Джим Керри баллон чыгаруучу фабрикада пол жуугуч жана охранник болуп иштеп, үй бүлөсүнө жардам берген. Азыркы учурда сен дагы бир жерде бармен же официант болуп, өз иш убагың бүткөн соң келип бул видеону көрүп отурасың. Жашоодо күтүлбөгөн сюрприздер толтура болгондуктан биз дагы бир чоң кадам таштап көрбөйлүбү деп кой. Досум, каналга жазылып кой, досум. Канал ачканыма көп эле убакыт болду, дагы эле подписчик жок. Подписчик болгондо кичине көңүл көтөрүлүп калмак, досум. Please, досум, please.